Бүгін 23 мартта демократия, маданият, тарых, диндер, каада салттар, стандарттар деген темада жыйын өттү. Иш-чаранын негизги максаты ааламдашуу заманында улуттук баалуулуктарды баалап, идеологияны сактап калуунун маанилүүлүгү болду. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына Европаны алсак, ал жерде бийлик бутагында жүргөндөрдүн ачык эле пропаганда болуп атпайбы? Ачык элечи. Бул мындай сөзүн төркүнү мындай башкача жакта да элдин саны азайуу болуш керек. Сөзсүз түрдө алардын өздөрүнүн бир программасы боюнча. Учурда биздин адатка каршы келген батыштын бир жыныстагыларынын баш кошуусу, ошондой эле жынысын алмаштыруу өңдү жат көрүнүштөрүн биздин жашоого да киргизүү аракети көрүлгөн чакта буга кантип каршы туруу керектиги айтылды. Бүгүндө эң приоритеттүү маанилүү кайсы маселе десе, мен саясатты да экономикадан мурда руханиятты айтат элем. Руханият бул бир эле кыргызды эмес, адамзатты туура багытка алып кете турган бир өзүнчө шамчырак. Адам кылган сапаттардын баары бүгүн жокко чыгарып, батыштын идеологиясы, концептуалдык өзүнүн мондай мамилелери ушундай адамкерчиликти жоготуп келе жатат. Кыргыздын тарыхында карылар үйү, балдар үйү деген түшүнүк болгон эмес. Бул маселени дагы улуттун улуу эпосу болгон Манастын негизинде эле чечсе болот деген пикир айтылды. Бизге бул чечилип аткан маалыматтык саясат болот. Эгерде биз маалыматтык саясатты өзгөртүү эркибиз жетсе, саясий эркибиз жетсе, демек биз келечек болочоктогу балдарыбызды сактап калабыз. Менде ушундай сунуш болот. Манастын негизинде эле жасасак болот. Мындан сырткары эл агартуу багытына каражатты аеосуз бөлүп, мугалимдердин окуучуларга татыктуу билим бериш үчүн аларга ыңгайлуу шарт түзүү зарыл экени баса белгиленди. Ошол балдар келечекте президент, министр, инженер, экономист болуп, баягы өлкөнү өнүктүрө турган кичинекей нарселер. Биз төөлүп турбайбыз бул жерде, ордубузга келет. Ошон үчүн биз инвестицияны мектепке салсак, Кыргызстан Азия өлкөлөрүнө киргенден кийин батыштын баалуулуктарын алууда иргөө зарыл. Биз өтө эле багы батышты жерге жетире тепкилеп тагышып, ошондой эле аны көккө көкөлөтүп, аны идеализациялап, аябай ошого эле мыкты, ошого эле бүт аягында мыкты, ошолордун жолу менен кетсек эле ийгиликке жетет экенбиз дегенден да алыс болуп, мындай ортоп салмактап, баяктын жакшы жактарын алып, бул шарият, ислам шариятына да туура келет. Жакшы жактарын сөзсүз алыш керек. Коомду сактап калууда тойлордо алып баруучулук кылган тамадалар менен иштешсе, жигердүү иш жүрмөк деген пикир айтылды. Биринчи чиретте сурап элем, чоңдордон. Мына тамадалар менен иштеш керек. Ушуларды окуп калайык. Ошолор новый сендештөрдүн баардыгын таркатып атат. Эртеден кечке барсаң тойдо тиги сапаттыкында билсин мейли. А бирок эртештик ким, манас ким, семетей ким, ошондогу сүйүү теманы көтөргөн эч ким жок. Жыйынтыктап алганда бул жыйында маселе талкууланып, анын чечүү жолдору айтылып, бийликке болгон көрсөтмө болду. Калган ишеми өкмөттүн аракетине жараша болот. Анткени калың элдин катмарына бул жетиш керек. Демек, бийликтегилерге бул көмөк катары болот да, сөзсүз түрдө.